Италия жөнүндө айтып кете турган болсок, Италия бул Жер ортолук деңизинде жайгашкан бир өлкө экен. Түштүк Европада. Калкы 60 миллион. 60 миллион калк. Дүйнөдөгү эң чоң 8-чи экономика болуп эсептелинет. Негизинен автомашина, роботтор, парфюмерия жана ошондой эле мода, кийим-кечек экспорту абдан өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Орточо айлык акы 1,5 миң евро экен. Ачыгын айтканда өтө деле көп эмес да. Бирок жашоо шарт жакшы, климат жакшы экен, тамак аш жакшы экен. Дүйнө жүзү боюнча ошо эң көп жашаган элдердин катарына кирет экен. Себеби бул Жер ортолук деңиздеги диета. Негизинен булар жана зейтин, мындайча айтканда оливковое масло колдонулгон үчүн, ал өтө ден соолукка пайдалуу болгон үчүн ошо тамактарда абдан жакшы экен да. Анан баарыбызга белгилүү пицца жана ошондой эле паста, ошо равиоли деген тамактар жешет экен. Ошого булар абдан көп жашашат экен. Бирок калкы карып атыптыр, анткени жаштары үй бүлө куруп, балалуу болуп, ушундай көйүнү кичине кечеңдеткени үчүн калкы карып атат. Bir аялга 1,2 бала туш келип калып атат азыркы учурда. 1,4 бала. Бул деген минимум баягы калк өзүнүн бир өлкөдөгү калк өзүнүн немесин сактап калыш үчүн, санын сактап калыш үчүн bir аялга 2,1 бала болуш керек. А бирок буларда азыр 1,4. Мындайча айтканда булар тез карып атат. Себептиги ошо жаштар үйлөнүп, үй күтпөй атышат, же балалуу болбой атышат. Буга деле барып ошол неме таасир этет окшойт дейм да, экономикалык ситуация. Анткени тапкан айлыгын баарына жетет, бирок балалуу болуш ага көп даяр эмес окшойт. Ошо жылына бир 50-60 миллиондой турист келет экен. Ошол туризм ичкидин өндүрүмдүн 10%-ын түзүп берет экен ошо. Ошо менен оокат кылышат экен. Римдиктерге караганда туристтерди көбүрөөк көрөт экенсиз. Азырынча ошо